Орозо деген бул исламдын 5 рүкүнүнүн бири. Буну Алла Таала өзү парз кылган. Диндеги белгилүү нерсе. Муну адам билбей коюу болбойт. Исламдын 5 рүкүнүнүн бири туугандар. Муну тек гана бир илимдүү адам же бир молдо адам ошол билип, анан ошол үйрөтөт деген болбойт. Ар бир акыл эстүү мусулман адам, балагатка жеткен адам орозону билиш керек. Бул жана намазды билгендей эле. Исламдын 5 рүкүнүнүн бири. Орозонун парз экенине Аллах Тааланын китеби Куранда дагы, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө дагы жана уламалар биригип ижмада дагы парз экени ачык айкын. Бакара сүрөсүнүн 183-дөн 185 аятка чейин Аллах Таалам Куранда «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям». Эй иман келтиргендер, силерге орозо парз болду деген. Бул мындай бир илимдүү адамдар окуй турган, фатва бере турган маселе эмес туугандар. Орозо бул кадимки намазды кадимкиде билгендей эле орозонун өкүмдөрүн билиш керек. Себеби бул исламдын 5 рүкүнү. Келмени кандай билсеңиз, намазды кандай билсеңиз, орозону дагы ошондой майда чүйдөсүнө чейин жакшы түшүнүп алыш керек. Себеби орозо мына ошол такыбалыкка бара турган, адамды оңдой турган Аллахтын улуу буйругу. Анан ушуну өзүнүн жолу менен туура сүннөт менен тутуп аткарган болсо адам сөз таасир алат, пайда алат.